Лейлек районунун 2023 жыл ичиндеги социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Бул боюнча атайын райондук жетекчилердин катышуусунда жыйын өткөрүлдү. Өткөн жыл ичиндеги салыктын көлөмү, инвестиция тартуу, билим берүү, саламаттыкты сактоо жаатында маалымат айтылды. Лейлек районунун өткөн жыл ичинде кандай жумуштар жана ийгиликтер болгондугу тууралуу кезектеги материалда. Бүгүнкү күндө талап өтө чоң. Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинен Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүктүрүүсүнүн болжолу жөнүндөгү токтомунун негизинде Лейлек району экономикалык туруктуулугун сактоо жана социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрүн аткарууда бир катар уюштуруучулук жана практикалык иштер аткарылып, айрым тармактарда өсүүлөр байкалып, кээ бир тармактарда стабилдүүлүк сакталган. Бардыгыбыз мамлекетибиз үчүн, айылыбыз үчүн, районубуз үчүн талыкпаган эмгекти жасашыбыз керек. Ал үчүн мамлекет бизге бардык шарттарды түзүп берип атат. Айыл чарба тармагы планга карата 93%га аткарылган. Инвестиция тартуу өткөн жылы 774 миллион болсо, 2023 жылы 820 миллион сомго жакын каражат тартылган. Ал эми салык 23 жылдын жыйынтыгы менен 319 миллион 101 миң сом план тапшырма жеткирилген болсо, 340 миллион сомдон ашуун каражат жыйналып, 106,6%га аткарылган. Катырак айыл аймагын өзгөрүш айылда Кыргыз Кагнат компаниясы тарабынан чакан кес курулууда 2024 жылдын ГЭСтин биринчи агрегатын пайдалануу берүүгө жагы пландаштырылууда. Жыйындын соңунда 24 жылга карата коюлган тапшырмалар каралып, иш пландар тиешелүү жетекчилерге берилди. Биринчиден азыр бизге максат коюп атат жаңы жумушчу орундарды түзүү. Кайра иштетүү, ишканаларды ачуу боюнча, ошондой эле жанагы тигүү цехтер болобу, башкалар болобу, биз азыр билесиңер көптөгөн биздин мекендештерибиз миграцияда жүрөт, аларды кайтарыш керекпиз. Кайтарыш үчүн биз жаңы жумушчу орундарды түзүш керекпиз. Ошонун үстүнөн чогуу иштейбиз. Фарида Обайдуллаева, Бакыт Сейитов, Баткен жаңылыктары. Шаар мэриясынын айыл өкмөттөрүнүн